Аналық жүрек деген осындай эмне. Өзүм декретке чыккан жокмун. Эмчек эмизип аткан жерден таштап, анан дипломныйга даярдануу керек болуп калды да. Каждый раз не получалось, каждый раз планировали, каждый раз вот никак. Мен вообще актриса болуп ушунуңар мага жакпайт дейт да. Айтыптыр, что за баба? Мен өзүмдөй Сәлем достар, бұл Мамский әңгіме подкасты, аналардың өмірі жайлы шынайы подкаст. Және менде бір қуанышты хабар бар. Сіздер 60 мың болыңыздар, мен өте қуаныштымын. Бізге жазылғандарыңыз үшін рахмет сіздерге, және әлі бізге жазылмасаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Және бізде ондай кереметтей меріштарымыз бар. Ана 24-7 деген. Егер осы меріштерді алам десеңіздер, бізге жазыңыздар. Сіздерге Саида жауап береді. Ал бізде бүгін қонақта кереметтей қонақ, жай ғана қонақ емес, көрші елдің кереметтей Қырғыз ұлттық драма театрының актрисасы, сондай-ақ кино және театр актрисасы Альбина Имашева. Альбина, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Абдан сонун, жакшы, өзүңүздөр. Тамаша. Бізде Құдайға шүкір Қырғызстанның да көрермендері бар. Сондықтан дәл қазір бізді көріп отырған Қырғызстанның қыздары вау деп мәз болатын шығар. Және подкаст екі тілде өтеді, қырғыз және қазақ тілдерінде. Жалпы қалай келдіңіз? Жакшы, Құдайға шүгүр, бары сонун. Сіздермен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Рахмет сіздерге де, рахмет. Мен айтайын, жалпы енді бұл подкаст болғандықтан тек қана интервью емес, жалпы сөз, сөйлесеміз. Мен негізі Қырғызстанда Бишналиев атты институтта оқығанмын, заочно. 2 жыл оқығаным бар. Сондықтан да Бишкекті жақсы білем, жақсы көрем, өте әдемі қала, тамаша қала. Бүгін бізде қонақтан қонаққа де болады. Кереметтей сыйлық, ал қандай сыйлық болатын Альбина ханым кешірек айтады, иә? Альбина, сіз 20 жасыңызда тұрмыс құрдыңыз, мен білуімше. 20 жашымда, как раз сіз айтып отқан Бишналиев атындағы искусство институтында мен оқып актерлық бөлімінде оқучумун. Анан жолдошум менен таанышып, ошол институтта таанышып, экөөбүз алдағы актерлық чеберчиликте окучу. Экөөбүз таанышып, анан ошо 20 жашымда, жолдошум 21 жашында экөөбүз баш коштук. 3 кызыбыз бар. 18-де, 19-да. 19-да қазір. Ортончу кызыбыз 11-де. Анан кичүү кызыбыз бар 3-тө. Үчөөнүн ортосу 8 жаштан. Ушунчалык аралыктары абдан чоң. Бирок 20 жашта турмушка чыкканым менен өзүмдүн чыгармачыл жолумду дагы таштаган жокмун. Анткени жолдошум бардык жагынан мени кубаттап, бардык жагынан мени кандай десем, мени алдыга түртүп келди. Ешқашан поддержка жасады. Да, он поддержал меня. И мен өзүм декретке чыккан жокмун. Декретке чыкпай ошо кызымды көтөрүп алып театрга, киного, ошентип кыздарымды көтөрүп алып кинодо, театрда иштеп жүрдүк. Енді бізді қазір артист қыздар көріп отырса түсінетін шығар, өйткені біздің өміріміз осы, енді баламызды қолымызға алып жүреміз съемкаларда. Ал енді бірінші жаңа жүктілік жайлы айтып беріңізші. Енді бұл Мамский әңгіме болғаннан кейін біз жүктілік жайлы айтамыз, жаңа қалай әйел адамның босанғаны жайлы. Ол кезде жассыз. Негизи мен өзүмдүн баягы бала көтөргөн жагдайым өтө оорураак. Токсикоз абдан болом. 6 айга чейин токсикоз болуп, ушунчалык жада калса чайдын жыты, жада калса алманын жыты жакпайт. Ошондуктан мен азыркы кезге чейин алма жей албайм. Анткени ошол нерсе калып кала берет экен да. Токсикоздо эмнеден жүрөгүң айланса, эмнеден мындай эмнени каалабасаң, негизи эле токсикоз учурунда, баягы боюмда бар учурунда эч качан тамак да жечү эмесмин, суу да иче алчу эмесмин. Ошо 6 ай мени абдан кыйнап, ошондуктан кыздарымдын ортолору абдан узак, чоң.
кыйналып төрөйм. Үч кызыңызбен де солай болот. Үч кызым. Ар кезде солай Ар биринде токсикоз болом. Ошондуктан баягы ойлоп коет элем, эгерде токсикоз болбосом, мен анда ар жыл сайын болбосо да 2 жыл сайын төрөп турмакмын депчи. Анткени баягы ошо токсикоз кыйнап койгон үчүн анан баягы төрөт учуру дагы мага бир аз кыйыныраак да. Ошондуктан пока что үч эле кызыбыз бар. Енді сіз бар жоғы 40 жаста Альбина ханым. Альбина ханым тек қана Қырғызстанда ғана емес, сондай-ақ Қазақстанда да көптеген киноларға түсіп жүр. Енді бәрі алла деп білем негізі. Буйырса. Сонымен аралары жаңағы үлкен қызыңыз 19-да, одан кейін 11-де және 3-те. Аралары сондықтан ұзақ па? Ошондуктан ұзақ. Өйткені әр көтергеніңіз сізге қиын. Кыйын. Ошо кыйын болгонуна байланыштуу баягы жада калса мен токсикоз болуп атканда өзүм жолдошум да кыйналып кетет да. Анткени же кыймылдай албайсың, только постельный режим деп коет го, ошол сыяктуу да эле. Анан уже истощение организма боло баштайт. Анткени тамак ичпегенден, суу ичпегенден баардык нерсенин баары баланы түртө баштайт го. Анан бул нерсе өтө кооптуу. Ошондуктан аялдардын, бизде Кыргызда бар, аялдардын бир өлүмү төрөттөн деп коет да. Сонда аудармасы кандай накты? Ну, у нас говорится в кыргызском вот пословица есть, что одна смерть у женщин это роды. Ну, это кыргызча получается бир аялдын өлүмү төрөттөн депчи. Поэтому бул төрөт өтө кооптуу экенин билем. Анткени мен өзүмдүн чоң энем 11 бала төрөгөн. Энеңиз 11 бала төрөгөн. Ошол 11-син төрөп атканда өзү ошо төрөттөн кайтыш болгон. Ошондуктан бир аз анча мынча кооптуу. Ошон үчүн бир аз ошо токсикоздон бир сыйра кыйналсам, экинчи бул төрөттөн бир аз кыйналып калам да. Ошондуктан эми баягы аялдарга албетте ден соолук каалайм. Кээ бир токсикоз болбой төрөгөн айымдарга абдан завидовать этем дейлечи. Енді ол 21 жастағы босану есіңізде ма? Қалай болды айтып беріңізші? 21 жашта? Иә. Ол кезде жассыз, токсикоз болды, ал одан кейін қандай болды? 21 жашта баягы өзүм жаштыгым менен ол кезде көп нерсени билген эмес экен. Көп нерсе билбеппин. Дайындалмаган да шығарсыз. Эч кандай дайын болгон эмесмин. Баягы биздин ортобузда бала болот деп, ал өзүм жолдошум экөөбүз тең студент элек, жатаканада жашайт элек. Анан эми Кудайым берип аткан соң баягы Кудай өзү сыноосу менен токсикозду да берет экен да. Эч нерсе билген жокмун. Кантип даарыланыш керек, кантип токсикозду кетирүү керек экенин да билген жокмун. Ошондуктан баягы жаштык менен ошол нерсени өткөрүп жибердик да. Анан экинчиси болгондо уже коркуп калат экенсиң. Кандай болот, эмне болот депчи. Кооптонуп калат экенсиң. Анан экинчисинде албетте өзүмдү өзүм карап, патологияга жатып, баягы капельницаларды алып, бирок ошол деле жардам берген жок. Ал деле жардам бербегенине байланыштуу баягы бул Кудайымдан деп ошо кабыл алып, ал нерсени ошо 6 ай токсикозду кабыл алып, ошону көтөрүп жүрдүм да. Ал биринчи кызыңызды босангандан кийин жатаканада турдуңуз. Ооба. Балаңыз менен калай болду? Биринчи бала, өздөрүңүз жас, анын үстүнө жатаканада турасыз. Сол жайлы айтып бериңизчи. Сол кез жайлы. Жатаканада турганда деле баягы бала менен мен как раз 5-курста элем. Төрөп 5-курста баланы көтөрүп сессияга барат элек. Ошо сессиядан экзамендерди тапшырып, эжейибиз эч кандай сен бала төрөдүм деп үйдө жатып албайсың. Сессияны, экзамендердин баардыгын тапшырасың. Анткени сен келечекте актриса болушуң керек. Мен сени келечекте актрисаны көрөм. Ошондуктан бала төрөдүм деп үйдө жатып албай, экзамендердин баарын тапшырасың деп ушундай мага талап койду. Анан албетте баланы көтөрүп алып
бир айлык болчу как раз сессия айлык убагында бала. бир айлык баланы өзү ноябрда төрөлгөн, декабрда уже сессия башталды. Анан ошентип баягы сессиянын алдында дагы экзамге даярдыктарга бара баштадым. Экзамендин даярданып өзүңүздөр деле билесиздер го, актрисалар актерский окуу жай уже баягы сөзсүз түрдө монолог, спектакль ойношуң керек, үзүндүлөрдө ойношуң керек, обязательно аларга катышышың керек. Это же у нас коллективная работа. Калып калсаң экзамен да жок, баа да жок, уже Және поблажка жасамайды, ой балаң бар деп, ондай жок. Никакой поблажки. Ошентип экзамен тапшырдым, баланы көтөрүп алып, но помогали мне. Мой муж помогал, и мои одногруппники помогали, студенты помогали, как могли кызымды багып, нары бери жүгүрүп. Мен даже, Альбина ханым, я даже представила сейчас этот университет, я же помню. Я даже жила в этой общежитии, когда училась. Я это сейчас представляю, как будто я сама там была. Ошентип анан баягы дипломный сессия тапшырдык, бирок дипломныйда сөзсүз түрдө постоянно барыш керек болуп калды институткачы. Айла жок, ошо кызыбызды 4 ай кезинде, как раз ошол моментте бизде революция болуп калды. Первая революция. 24 мартта. И айла жок. Нечинчи жыл? 2005 жыл. 2005 жылы. Анан кызымды 4 айлык кезинде жолдошум экөөбүз барып айылга чоң энесине таштап келдик. 4 ай. Баягы эмчеге эмизип аткан жерден таштап, анан дипломныйга даярдануу керек болуп калды да. Анткени дипломный спектакльде мен башкы ролдо ойнойт элем. Башкы ролдо баягы бизде кичи эпос бар, Эртөштүк деген. Ошол кичи эпоста Эртөштүктө он как эта пьеса как бы сказка, и там есть персонажи такие, дискемпир у нас. Как у вас говорят? Эртөштүк барлыгы билет го Эртөштүктү. Ошол Эртөштүктө дискемпирди ойночу элем. Дискемпир. Анан айла жок, ошо кызды таштап, анан дипломныйга даярданып баштадык. И сцен речь, көркөм окуу, художественное словодан 5 монолог айтат элем. Ошондуктан айла жок, ошо кызымды чоң энесине таштап, дипломныйга даярданып, дипломный спектакльде башка каарманды ойноп, анан көркөм окуу сабагынан, художественное слово сабагынан 5 монолог айтып, ошентип окуу жайды ийгиликтүү аяктадым. Бул албетте жолдошумдун жардамы менен, жолдошумдун баягы мага болгон поддержкасы менен. Эгерде андай болбосо, у всех же есть давай сиди дома и давай воспитывай дочь десе, мен макул болмокмун, конечно. Нет, он поддержал, что ты будешь учиться и будешь заканчивать этот институт. Так и я закончила институт. И в это время я работала и в театре, в Кыргызском драматическом театре. У нас национальный большой театр. С 19 лет я работаю в этом театре. У меня тоже, там тоже у меня были роли, и я в это время и ходила в театр, и институт, и воспитывала дочь, и отдала дочь бабушке. Вот расскажите, вот отдали дочь бабушке. Мы просим прощения, что вот так плавно перешли, потому что здесь 3 языка, да, но СНГ нас поймет, да, я думаю. Мы умеем, наш мозг умеет перестраиваться. Вот вы отдали в 4 месяца ребенка, вы кормите грудью. Как было? Как переживание, вот сердце, материнское сердце? И в целом я знаю, что с первым ребенком очень сильно нагревается, наливается грудь молоком. Как это все? Очень сложно было, потому что, да, дочь была очень вдалеке, и у меня наполняется грудь, и я сама молодая, и я не знаю, что делать. И тогда было телефон жок болчу, чтоб бирөөдөн совет сурап, что надо делать, что надо, как делать. Вот телефон жок, ошон бирөө совет сураган киши да жок, же өзүм уялдымбы, не знаю чё. И бара-бара привыкла, что она
вдалеке, и иногда созванивались по телеграфу. Как там было? Телеграф, да? Телеграф, да, ты в Телеграф, кабинке да. заходишь. В кабинку да? заходишь и Помните такой период? и ошентип сүйлөшүп жүрдүк. Анан как раз жана революция болгондо у нас была возможность поехать на Иссык-Куль. Вот так. И сколько вы были в разлуке с ребенком? Так, 3 месяца, по-моему. 3 месяца. Мгм. Сложно было. Плакали? Жолдошум айтчу, не вспоминай, потому что она будет плакать там. Не вспоминай дочь. Ну, как я могу не вспоминать дочь? Да. Ну, вот так и прошли годы. С тех пор 19 лет прошло, и все. Она уже замужем, я уже бабушка сама. Бабушка, да, мы не сказали, я не сказала, самое Да. главное, вы уже бабушка. Вот так. Вот вы сами родили молодая, да, а вот когда дочь сказала, я пойду замуж, как вы отреагировали? Все-таки сейчас такой, ну, мы немножко переходим, да, если раньше в 20 лет это нормально было замуж, то сейчас в 20 мы говорим, ой, немножко рановато. Да. Не было такого? У меня такого не было, потому что, ну, еще раз на кыргызском, өлүмдөн башкасынын баары эрте болгону жакшы. Понятно, да? Мгм. Потому что она сказала, выйду замуж, я полюбила. Ну, он тоже, Гёбала тоже у нас в сфере творчества, в кино. Мы знаем его. И мы знаем, что он такой мальчик, хороший, жакшы бала. Ошондуктан мы доверились с отцом. Биз 18 жашта кызыбызды турмушка чыгууга макул болгонубуздун себеби анткени баягы кийин, может быть, кызыбыз айтмак, биз отказ кылып койсок, айтмакта, все, я не выйду замуж, все, я не хочу, если мы откажемся. Анан ошон үчүн биз өзүбүздүн кызыбыздын бактысын ойлоп, өзү ал адамга ишенип атканына байланыштуу, ушунчалык өзү ушуну каалап аткан болсо, биз атасы экөөбүз каршы чыккан жокпуз. Макул болдук. Жаш болсо дагы, анткени көп ата энелер албетте кызыңар жаш деп бизге дагы совет берди, кеңешин берди. Анткени кое тургула окусун, дагы көп нерсени көрсүн, жаш али, пускай погуляет, пускай еще отучится депчи. Анан ошондуктан ал нерсени ойлобой эле, пускай өзүнүн жолдошу менен ойносун, күлсүн, окусун, чогуу балдарды тарбияласын деп биз ошол үчүн макул болдук. Сөйтіп 40 жасқа келген кезде апа атандыңыз, әже атандыңыз. Қандай чувство болды, қандай жаңа сезімдер болды сол кезде? Бул сезимдерди айтып берүү өтө кыйын экен го. Сезимдер бир башкача, словами не передать. Немереңіз ол да қыз бала. Қалай болды? Тағы да қыз дедіңіздер ма? Кызым баягы боюмда бар дегенде биз абдан сүйүндүк. Что-то башкача болдук. Анан баягы төрөтүндө толгой башталды. Мен таңкы саат 4-тө роддомдо болуп калдык. Сиз касында болдуңуз? Күйөө балам ошол жакта экен. Анан экөөбүз аябай переживать эттик, потому что слышали, как она мучается, как она, молодая, ничего не понимает. Түшүндүрүп айтып атабыз, мындай болот, тигиндей болот. Но когда она родила, у нас с күйөө бала были шок в шоке. Как это? Я уже таине. У нас говорят таине, бабушка. Вот так стояли друг друга, смотрели, и ничего, мы друг друга не поздравляли, потому что мы были в шоке. И мен жүгүрүп кеттим. Давай я чай принесу деп кеттим. Чайга кеттим, күйөө балам болсо калып калды. И вот так
после палатага отургандан кийин анан экөөбүз сүйлөшүп, апа, сизди куттуктайм, вы стали бабушкой, спасибо вам деди күйөө балам. Анан ошондо гана апен бешик болсун деп экөөбүз бири бирибизди куттуктадык. И такое ощущение, что вот не знаю, как Смешанные чувства? да, смешанные чувства. Или как счастье к счастью, не знаю, вот такое, да, не знаю, как сказать. Ведь Я даже не представляю. Да, Мне 37, просто через 3 года мне будет 40. Если у меня будет внук, я даже не знаю, как это. Плюс у вас еще третья младшая дочка, Да, которая сейчас 3. 3. И вот родила дочь. Здорово, здорово. Очень круто. Спасибо. А давайте перейдем к вашей самой младшей дочери. Ей сейчас 3 годика. Вот вы сказали только что, да, вот у вас 3 дочери, но муж никогда не говорил вам, что вот мне нужен мурагер, улталпер, то есть не было такого требования, хочу там сына и так далее. То есть он был счастлив, что у вас есть 3 дочери, слава богу, потому что он наверное, понимал, да, что у вас каждый раз токсикоз на 6 месяцев, и вы просто лежите. Я часто рассказываю о том, что у меня впервые у меня вот 3 дочерей, и только на 3-ю дочь у меня был страшнейший токсикоз, который я переживала очень сложно, и я не понимала, каково это, когда 6 месяцев женщина просто лежит пластом, ничего не пьет, не ест. Ну, соответственно, улыбаться, наверное, сложно, да? Разговаривать сложно. И это 6 месяцев. И здесь я хочу сказать женщинам просто вот низкий вам поклон, потому что это очень тяжело. Я вот в таком режиме была месяц. И я, честно, грубо говоря, я офигела от этого состояния, потому что мне было очень плохо. А вы 6 месяцев в таком состоянии. И я знаю, что многие женщины так переживают. И, наверное, просто вот муж видел ваше состояние, поэтому, да, он понимал, насколько вам сложно. Но даже несмотря на это, вы 3 раза, слава богу, да, пошли туда, рожали деток. И у вас вот разница 19 лет дочки, получается... Через 8 лет. 8 лет у вас второй ребенок, 11 лет. И вот еще через 8 лет третий. Так интересно, 8 лет. Почему именно такая вот разница 8? Это вот специально или так получилось? Нет, это не специально. Планировали остальных детей? Нет. Не планировали. Акыркы 3-чү кызымда просто уже боюнда уже төрөбөй калдым окшойт деп ошондой тыянакка келдик да, анткени никак не получалось. И чисто случайно вот 3-чү кызым боюмда болуп калыптыр. Но 3-чү кызымда, я думаю, токсикоз у меня было более-менее. Полегче. Да, полегче было. То есть были такие же симптомы, но более-менее. Может быть, мен өзүм опытный болуп калдымбы, может быть, кантип эмне кылыш керек, кандай ситуацияда кандай кетиш керек, может быть, опытный болуп калган үчүн ошондой мага сезилдиби, что полегче было. Ошондой болду да. Анан и она родилась в пандемии в 2020 году. Биз баягы пандемияда баардыгыбыз үйдө жатып калганда с мужем жолдошум экөөбүз ысым тандадык. Кантип кандай коебуз, эмне коебуз, кантип бир башкача значение менен болсо жакшы болот эле деп экөөбүз көпкө чейин ойлондук. Анан ойлоп отуруп 1 ай, 2 ай үйдө камалып жаттык го. Никуда не выходили, ни работы, ни ничего, просто лежали дома и думали, кандай кылсак, эмне кылсак деп ойлонуп отуруп, анан имя придумали. Асман. Асман? Да. Асман, баягы асманыбыз ар дайым ачык болсун, эч качан оору болбосун. Эч качан адам. Асман, это небо. Небо, асман. Да. Асмандай тунук болсун, асмандай аруу болсун, асмандай мейкин терең болсун деп ошон үчүн кызыбыздын атын, 3-чү кызыбыздын атын ырымдап Асман койгонбуз.
өзү аябай харизматичная, артистичная, маленькая. Ойлойм ушу эң кичүүлөрү, по-моему, ушунчалык мындай сөз айта албай калат окшойбуз да. Улууларын, конечно, чуть-чуть ругали. Мен өзүм негизи строгая мама. Плохой полицейский дом. Только атасы менен жолдошум менен кеңешет кыздарым. Жолдошума жакын кыздар. Кичүү кызыбыз болсо ошентип биздин баягы пандемияда төрөлүп, пандемияда ушунчалык бизге мындай жакшы жаркын келечек алып келген. Биздин бир үмүттүн шооласы деп коет го, үмүттүн шооласын алып келген. Бул биз да тилеп калабыз постоянно ошо өзүнүн Асман деген атына жараша өзү дагы Кудай буюрса келечекте мындай баардыгына тегиз караган, баардыгына калыс, адилет кыздардан болот деп ойлойбуз. Аминь, аминь, солай болсын. Вы сказали до этого, что не получалось, да? То есть вы хотели, но у вас не получалось. Да. А какие были причины? И сколько вы ждали ребенка третьего? Ну, ждали, по-моему, около 4 года. И уже Отпустили болбой калды, ситуацию. да, опустились. И чисто случайно получилось. Бул да Кудайдан, что качан күтө бересиң болбойт го. Мен ушу бала күткөн апаларга, кыздарга, айымдарга айтар элем, көп нерсени ошого зацикливаться этип, менде болбойт атат деп, эч качан ошол нерсеге мындай такалбаш керек депчи. Мен анткени ошол нерседен өткөм. Баягы каждый раз не получалось, каждый раз планировали, каждый раз вот никак не получалось. И чисто случайно вот забыли про это, и все. И ошо Асман кызыбыз өзү баягы асмандан берилгендей эле ошо өзү бизге Кудайдан берилип калды да. Ошо мамочкаларга айтат элем, эч качан не унывайте, получится, все получится. Қазір кішкентай қызыңыз 3-те. Кризис бар ма? Енді қараңызшы, мен бағана кетіп бара жатып жолда бүйтіп ойладым да, 3 қызыңыз бар. Әрқайсысы 3 жаста, яғни қазір сіз былайша айтқанда переживаете 3 разных этапа развития ваших детей. Кішкентай қызыңызда кризис 3 лет. Ортаншы қызыңыз подростковый, яғни жасөспірім. Иә, үлкен қызыңыз жарайды енді өз отбасын құрды, иә. Ал қазіргі кішкентай қызыңыздың кризисі бар ма? 3 жастағы кризисі. Қалай өтіп жатыр ол кезең? Эрке болуп калган үчүн, может быть, кризис болушу мүмкүн. Ортончу кызымда өтө кризис болду. Анткени ортончу кызым көбүнчө эркелеп, үйдө она была принцессой, она была королевой. Ошондуктан кичүү кызыбыз Асман төрөлгөндө ортончу кызыбызда өтө эле кризис болду. Эмне үчүн мени эркелетпейсиңер, эмне үчүн мен да бармын деп бираз кризис болду. Но азыр кичүү кызыбыз Асман ошондой болуп атат да, анткени внучкага, неберебизге бираз көңүл буруп, аны колго кармап койсок, ана уже начинает плакать. Эмне үчүн аны карап атасыңар, мен бармын деп, уже анда бираз кризис болуп атат. Бираз түшүнбөстүк болуп атат окшойт, аны кичинекейирээк, эмне жөнүндө болуп атканын түшүнбөй жатат. Эмне үчүн мындай, эмнеге мен элемин да, мен эле жалгызмын да деген сыяктуудай өзүнүн бир позициясын бере албай жатат да. Эмнеге бул, она же лялька, я же здесь деп ушундай бир талаптарды коюп атат да. Ошондуктан кризис деп айтса болот болуш керек, ошонун өзүнүн жашындагы кризисти. Бирок ортончу кызымдын кризисинде мында анча кризис жок. Ал ортанчы кызыңыз кичинекей кызыңызга карай ма? Карайт. Азыр ошо биз съемкага же театрда жумуш, спектакль болуп калганда ошо ортончу кызым карап калат.
бири бирин эле карап калып атышат. Енді менің білуімше сіз жаңа айттыңыз, мен строгая мамамын, иә, строгая мамамын деп, иә. Менің білуімше ерте тұру керек болған кезде сіз айтасыз, болды, сағат 8 болды, ұйықтаймыз. Шынымен солай ма? Ушундай. Сонда барлығы ұйықтай ма? Мен мысалы үшін ұйықтаймыз деймін, ой, бұлар тарақан сияқты, ой, үйдің ішіне оларды бүйтіп жаңағы теріп үлгермеймін. Біреу ана жаққа кетеді, біреу мына жаққа, ай, жатыңдар деп. Қалай сонда? Бәрі 8-де тып-типыл ұйықтап қала ма? Бизде баягы телефон азыр. Телефон менен балдардын бар телефондогу. Бизде телефон какштык саат 8-де алып салабыз. 1 саат уктаганга беребиз, то есть бир сыйра окуганга, чай пай ичкенге, анан 9:30-10 жаткыла дегенде жатышат. Анткени кичине кызыбыз эртең менен садикке барат, бала бакчага барат. Ортончо кызыбыз мектепке барат. Азыр эми каникулда, бирок каникулда бир аз поблажка берип, бир аз кечирээк жатып атышат, 11-де. Бирок бизде эгерде мектепте окуу башталган болсо, бала бакча эртең менен боло турган болсо, бизде сөзсүз түрдө саат 10-до бизде отбой. Және ешкім жыламайды, шуламайды. Эч кандай. Қалай үйреттіңіз оған? Қандай секрет бар? Мен үйрете алмай жүрмін, шын айтайын. Секрет деле жок го дейм. Просто телефонду алып салабыз, телевизорду өчүрөбүз, төшөгүн салып беребиз, светти өчүрөбүз, болду, жатышат. Өздері жатат. Кичкентайда өздері. Кичинекей менен жатат. Енді үлкен болғаннан кейін сөз тыңдайды, иә. Ушундай. Және сіз талапшылсыз, яғни балалар жақсы оқу керек деген талап қоясыз балаларға. Күйөөңүзчө осыған қалай қарайды? Негизи жолдошум экөөбүздөн, күйөөбүз экөөбүздөн кыздарга талапты катуу коебуз. Окуу керек, сөзсүз түрдө бир айда бир, жок дегенде бир китеп окуп бүтүрүү керек. Биз аны мектеп багдарламасынан бөлек. Мектеп китебинен сырткары бул. Мисалы үчүн мейли ошол сказка болсун, же болбосо детектив болсун, иши кылып ушундай талабыбыз бар. Китеп окуйсуңар. Китеп окуганда, ар бир может быть глава окуганда сөзсүз түрдө сочинение же изложение жазгыла, түшүнгөнүңөрдү. Өздөрүңүз текшересиз сону. Ооба. Жолдошум ушундай талап коет, окуйсуң, жазасың. Анткени биз көбүнчө ошо кыздардын билимине басым жасайбыз. Бизде эжени көрүп сиңдесет дейт. Мүмкүн эжесин көрүп кичинекей асмандагы өзү дагы эжеси сабак окуп баштаганда, анан асмандагы мен дагы давай я порисую деп калат да, ошо асыңарындай эжесин көрүп ал дагы окуганга тырышат. Ал осындай талаптарды сиз кай жастан баштап койдуңуз кыздарыңызга? Мектеп жашына киргенде эле 1-класска школго кирет го, ошондон баштап эле баягы А деген арипти тааныгандан баштап окутуп баштайбыз. Минутага коебуз. Минутада канча сөз окуйт деп. Жакшы. Жок, керемет. Шынымен де бул керемет. Өйткені мен неге сурап жатырмын, мектеп кабыргасында окуп жаткан кезде, мектепте окуп жаткан кезде, бизге де мугалимдер ондай талап коятын. Бирок үйдө мага мамам ондай талап койбойтун. Және мен де кызым 1-сыныпка барады го. Мен де ойлонуп отуруп, кайтып болгон талап кое баштайм деп. Канча жастан бастайм деп. Негизи ол жакшы. Сказка деген нерсе енді мен өз басым шын өте қатты жақсы көретінмін, жақсы көрем де, қазіргі кезге дейін мультикті жақсы көрем. Және кітап оқудан енді адам жаман болмайды ғой. Ал қазір енді көп адам бүйтіп айтып жатады, ой, қыз үйдегі қонақ, оған қатты оқудың керек жоқ, оны енді жаңа еркін ұстау керек, оқуын оқымаса оқымай ақ қойсын. Сондай нәрсеге қалай қарайсыз? Андай нерсеге биздин үй бүлөдө андай нерсе жок да. Биз сөз түрдө талап коебуз. Сөз түрдө китеп окуу керек. Милдеттүү түрдө. Милдеттүү түрдө. Ал окумасачы? Окумайм дейсиң. Окуйт. Хочешь, не хочешь, окуйсуң дейсиз ғой. Жыламайма, мен окумайм. Жок, андай каршылык көрсөткөн эмес, кыздарыбыз баары окуйт, өзүбүз дагы китеп окуйбуз. Анткени
өзүбүз мен мисалы үчүн жолдошум өзү ата энеси мугалим адамдар болгон. Мен өзүмдүн ата энем болсо апам библиотекарь болгон, атам мугалим болчу. Ошондуктан бизде үйдө постоянно китеп, отурсаң турсаң постоянно китеп менен отурчубуз, китеп окучубуз. Бул нерсе мен китеп окугандан мен башка жаман нерсе үйрөнгөн жокмун. Мен китеп окугандан наоборот мен мүмкүн кругозорум көбөйдү, мүмкүн мен может быть жакшы чыгармаларды окудумбу, жакшы персонаждарды көрдүмбү, өзүм представлять этип фантазиям жакшы иштедиби, мүмкүн ошонун баары жардам берди болуш керек. Ошонун сыңарындай эле кыздарыбызды дагы биз көбүнчө китепке басым жасайбыз. Ошо китепти окуп, өзүңдүн каалаганыңды, мүмкүн сөзмөрлүк жагыбы, сөз сүйлөгөндө дагы, адам менен баарлашканда дагы бул китеп көп нерсеге жардам берет деп кыздарыбызга жакшы түшүндүрмө беребиз. Мен негизи өзүм көп детективди жакшы көрөм. Детектив китептерди окуганды. Улуу кызым дагы ошол мен сыңарындай детективтерди окуганды жакшы көрөт. Ал эми жана ортончу кызыбызды айтып калабыз го, бир аз жалкоорок албетте. Бизге көрсөтпөй мүмкүн, окубай коюшу мүмкүн, бирок биз талап койгонго байланыштуу ал окуп, сөзсүз түрдө сочинение жазып, анын ошол китептен түшүнгөнүн баарын ежедневниги бар, ошого баардыгын жазып чыгат. Анан биз кайра андан окуйбуз. Шынымен де қазіргі кезде мен ылғи айтам, балаларды біз тәрбиелемейміз, тек қана модель боламыз оларға. Яғни сіздер былайша айтқанда кітаппен туған балаларсыздар ғой, әке шешелеріңіз де мұғалім, библиотекарь, яғни кітап өмір бойы сіздермен бірге болды, және балаларыңыз да сөйтіп қазір кітап оқып жүр. Өте керемет, негізі өте тамаша. Қазіргі кезде енді барлығымыз телефонды ұстап алғанбыз. Дәл қазір де телефон ұстап отырмын. Неге ұстап отырмын? Өйткені сценарий осы жерде, сұрақтарым осы жерде. Және телефон саған кезде мен бірден балаларыма айтамын, мен қазір жұмыс істеп отырмын. Мен телефонда жай ғана отырған жоқпын. Бірақ дегенмен де бұл өте жақсы нәрсе. Қазір бізді көріп жатқан барлық көрермендерді өздеріне бір инсайт алып түртіп қоятын шығар. Ол жаңағы кітапты оқып, сочинение жазып, үйде өздері. Өте керемет. Рахмат. Ал енді ортаншы қызыңызға келейікші. Ол қалай босандыңыз? 8 жылдан кейін босандым дедіңіз, иә? Қалай болды? Ол жерде де планировать еттіңіздер ме? Жоқ әлде болмады ма? Ол жерде токсикоз қандай болды? Аты кім? Ортаншы қызыңыздың? Ортончу кызымдын аты Аруке. Аруке. Нені білдіреді? Аруке бул бизде Манас эпосы бар. Манас эпосунда Манас атабыздын досу Алмамбет болгон, Алмамбеттин жубайы Аруке. Бул Аруке бул таза, тунук, адилет, калыс дегенди билдирет. Ошондуктан биз ушуну көпкө чейин тандап атып Аруке койгонбуз. Аруке өзү баягы боюмда болгондон баштап токсикоз болды. 6 ай токсикоз, баягы улуу кызымдан кийин 8 жылдан кийин болгонуна байланыштуу первородкада эле болгом. Кайра эле баягы биринчи ощущениялар, биринчи токсикоз, биринчи баягы бойдо көтөрүү, бул нерсенин баары ошол биринчи кызымды кандай көтөрсөм, экинчи ортончу кызымда да ошондой эле кайталанды. Ал неге 8 жыл? Ол жерде күттіңіз бе, жоқ әлде сол токсикоз болғаннан кейін қорқып қалдыңыз ба? Ошо токсикоз болгондон кийин коркуп калдым окшойт. Биразга дейин көтөргүңүз келмеди. Көпкө чейин чыгынган жокпуз. Анын ортосунда баягы окуу жайды бүткөндөн кийин биз өзүбүз жаш болгонубузга байланыштуу жашай турган жер жок болчу. Квартиралап жашап калдык. Анан ортосунда киного тартылып, кинодон, театрдан бошогон жокпуз. Ошентип өзүбүздүн жайыбызды тапканча ошо кызыбыз бир аз, ортончу кызыбыздын ортосу 8 жаш болуп кетти. Анан жолдошум экөөбүз үй салып, пока өзүбүзгө мындай условия кылганча анан кызыбызды планировка кылдык. Мен өзүм негизи ушул ортончу кызымды эмнегедир уул болот деп өзүм күттүм. Анан УЗИге барганда эле канча ай экенин билбейм, иши УЗИге барганда кыз деди. А мен болсо негизи ушу уул болду окшойт деп эле күтүп жүрдүм да. Анан
жолдошум сыртта күтүп турган эле, анан сыртка чыгып эле ыйлап жибердим да. Ыйлап жибердим. Эмне кийлеп атасың дейт. Анан кыз экен десем эле, эмне экен, кыз болсо самый главный аман эсен, 6 саны аман төрөсө болду. Мен өзүм негизи уул деп аткам десем, эч кандай антип жерибегиниң, кыз болсо дагы аман эсен болсун, бизге жарокер, күйүмдүү, боорукер кыз болсун деп мени аябай успокаивать этти. Мен негизи баягы жолдошумду ойлоп аткам да, мүмкүн ал дагы уул күтүп атса керек, биринчиси кыз болсо андан кийин уже уул болсо деп күтүп атса керек десем, наоборот мени успокаивать этип койду. Жок, кыз деген мынакей улуу кызыбыз кандай бизге жардам берип атат. Биз үй салганда үйгө суу ташып берип атты, кирпич куйсак кирпичибизди ташып берип атты. Кыз деген абдан боорукер болот экен, жарокер болот экен. Кыз болсо, экинчи кыз болсо дагы бизге дагы помощниктер көбөйөт. Так что эч кандай переживать этпе, баары сонун болот деп. Анан мен ошондон кийин анан бир аз успокоилась. Ошентип Аруке кызыбыз төрөлдү. Ошондон кийин жолдошумдун баягы прям уул деп зацикливаться этпегенине мен ушунчалык ынандым. Кээ бир эркектер бар го, уул төрө, мага да мураскер керек деген сыяктуудай, мага эч кандай талап койбогонуна сүйүндүм. Баягы баары Кудайдан. Кудай буйрса, кызыбыз ошо 11 жашка чыкты, ортончу кызыбыз. Айтып кеткендей, ал дагы кинолорго баягы өзүбүз творческий адам болгондон кийин кыздарыбыз дагы баягы режиссерлор дагы кызыңызды алып келиңиз деп коет. Ал дагы киного тартылып, кээде киного тартылып калат. Анан киного тартылганда баягы дубль болгондо мен вообще актриса болбойм. Өзү негизи аябай харизматичный, артистичный да, бирок мен вообще актриса болбойм, ушунуңар мага жакпайт дейт да. Ушинтип калат. Анысыңарындай анын келечеги өзү айтып калат. Мүмкүн мен медицина жагына кетем депчи. Өзүнүн каалоосу ошо медицина тарап болуп калат экен. Буйрса убакыт бар. Сиз алдын айтып кеттиңиз, үчүнчү кызыңыз дүйнөгө келгенден кийин кичкене жаңы ревность болду, кызганды деп, ортончу кызыңыз. Одан кийин канча убакыт сүйтүп үйрөнгөнүнө канча убакыт болду? Кичинекей чагында билген жок. Кичинекей чагында баягы кукла катары кабыл алып жүрдү да, депчи. Анан уже ал сүйлөп, ата, апа деп сүйлөп баштаганда, ал сенин атаң эмес, ал менин апам, ушундай кызганыштар болду да. Мени деле карап койгула, мен да турам бул жакта деп, тигиге бир аз көңүл буруп, эркелетип, асманды эркелетип калсак, ошентип калчу да. Анан бирок азыр бир аз ошонусу калып калды. Анткени түшүндү, эжеси күйөөгө чыкканда ал уже үйдө старшая болуп калды да, ответственная болуп калды. Ошондуктан өзүнүн жоопкерчилигин сразу моюнга алды. Бул менин бөбөгүм, менин сиңдим болот, мен көп жоопкерчиликти аламын буга, мен багам деген сыяктуудай. Ошонусу баягы эжеси күйөөгө чыккандан кийин ошону кабыл алды. Ошондон кийин анан мындай эркелебей, ошондон кийин асмандан бизди кызганбай калды. Бардыгын азыр тең карайт, анткени өзү уже өтө жоопкерчиликтүү болуп калганын сезип калды да. Анын үстүнө өстү, Азыр ол жаңа жасөспүрүм, подростковый период кезеңин өтүп жатыр. Жалпы осы период калай өтүп жатыр? Азыр енді жасөспүрүм кезеңинин жасы ар калай болуп жатыр. Бурун 13-тен болса, азыр типти 9-дан да башталып жатыр. Это пласт, которым сейчас пока что государство не особо сильно занимается. Және жасөспүрүмдөрдүн өтө көп проблемасы бар. Onun üstüne қазір есірткі тағысын тағы. Жалпы осы кезеңге қалай дайындық болды ма? Қалай осы кезең өтіп жатыр? Әлі де өтіп жатқан шығар, әлі кішкентай ғой 11-де. Баяғы өткөл уақыт деп біз айтып қалады. Өткөл уақытында азыр біраз кичинекейирекпи, мүмкүн ал нерсе келе элекпи. Бирок биз баягы опытный болуп калдык го, улуу кызыбыздын да өткөл чагын көрүп калдык. Ал нерсени дагы биз баягы алдын ала алганга аракет кылабыз. Көбүнчө баягы
постоянно занят кылганга аракет кылабыз. Үйдө бош отурбаганга, курстарга берип, же болбосо танцыга берип, чтоб өзү мынтип бош отуруп калып телефон менен эле мынтип отуруп, же болбосо достору менен же кыздар менен эле жүрүп калганга мүмкүнчүлүк бербей жатабыз да. Эгерде конокко бара турган болсок, чогуу ээрчитип барып, көргөзүп, же болбосо түшүндүрмө берип, мисалы үчүн подростковый ушундай өткөйлүү убакта кандай болуп кетиши мүмкүн экенин заранее биз атасы экөөбүз түшүндүрмө беребиз да. Түшүндүрүп, баягы баардыгынын характери чыга баштайт, мүнөздөрү өзгөрүлө баштайт. Ошол кезде жакшы түшүндүрмө бергенге аракет кылып атабыз. И эмнеге дегенде, баягы театрда бизде ошондой бир аз чыгармалар бар, көрсөткөнгө аракет кылабыз да, көрдүңбү кандай болду? Бул ушул нерсе, жаман нерсени, ыплас нерсени кылганда кандай болуп калды? Өзүнүн келечегинде, будущийинде эмне болуп калды? Азыр кандай болот эле деген суроолорду көбүнчө өзү дагы ортончу кызыбыз өзү дагы мындай обсужденияны жакшы көрөт да, сүйлөшүүнү жакшы көрөт. Анан мынтип пикир алмашып, кандай, эмне деген суроолорду жакшы көрөт да, өзү да суроо берет, көп сүйлөйт. Иә, енді әрине барлық балаларымызды бірдей тәрбиелейміз, бірақ олардың әрқайсысының мінезі бөлек қой. Дегенмен кейде мысалы үшін 3 балаң отырады, үшеуіне бірдей айтасың, біреуі жасайды, біреуі жасамайды деген сияқты. Сонда мінездегі ішінде мінездерінің ең андай қаттылары кім? Ортаншы қызыңыз ғой деймін, иә? Ортанчы кызыбыз. Қиын болып жатқан жоқ па қазір? Жок, кыйын болгон деле жок. Баягы өзү мындай чыйрак, өтө кыйын, өтө шустрый. Анан бир нерсени бат алып кетет да. Бир нерсени үйрөтсөң, бат кабыл алып кетет. Ансыңарындай көп сүйлөшкөнгө аракет кылабыз ал кыздарыбыз менен. Ал сиз половое воспитание деген нерсеге калай карайсыз? Кандай? Половое воспитание деген. Яғни алдын ала неке осындай болады, ертең осындай болады. Әйел мен еркек екіге бөлінеді. Адамзат әйел, еркек осындай болады, әйел адам осындай болады деген сияқты. Қазіргі кезде енді кейбір адамдар қарсы, ойбай, ол жайлы айтпаймын, секс деген жаман нәрсе, ойбай, ұят болады. Біреулер айтады, енді бұл табиғатта бар нәрсе, заңдылық, мен оны дұрыс түсіндіруім керек балама дейді. Сіз осы нәрсеге қалай қарайсыз? Чынын айтканда, бұл нәрсе половой отношения боюнча биз ошо ортончу кызыбыз менен сөз боло элек. Дагы деле болсо мындай кичинекей болсо керек деп ойлоп атабыз. Буюрса эми ошо өзүнүн убагы келгенде түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Да, оған жакшы нормально нерсе, нормальный нерсе деп ойлойбуз да. Анткени аял менен эркектин айырмасын, эркек кандай болот, аял кандай болот, сөзсүз түрдө кыздарыбызга түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Сіз жақында Алматыға келіп «Черный двор» деген сериалға түстіңіз. Негізі мен жаңа айтқан болатынмын, Альбина ханым тек қана Қырғызстан емес, сондай Қазақстанның актрисасы, жиі осында келіп киноларға түседі. Және сол жерде, сол «Черный двор» деген сериалда осы жасөспірім мәселесі қатты көтерілді. Неге бұл рөлге келістіңіз? Несімен сізге ұнады? Сол жерде жаңағы басты рөлдердің бірін ойнайсыз, және жасөспірімнің анасын ойнайсыз. Неге дегенде, не қызықтырды рөлде? Албетте башында баягы кастингке чакырды. Чынын айтканда, кастингке чакырганда мен өзүм же бошовой, же чоң мероприятиялар болуп, же болбосо бир съемкада болуп келе албай аттым да. Анан кайра чакырышты. Режиссер Диаска көрсө, мен Инстаграм баракчаман менин боенгон, анандай тойдо жүргөн кийим менен көрсөтүптүр да. Анан айтыптыр, что за баба? Нет, не надо дептир да, ушулуп. Анан болбой эле кастинг директорлор айтыптыр, көрүп көрсөңүз, живую көрүңүзчү депчи. Анан мен чакырсам, мен такыр бошобойм. Анан ушинтип
ысык көлдөн келатып эле анан чисто случайно мен кирип кетейин, хорошо барып кетейин десем, анан сценарий кичинекей сценка жөнөттү, пожалуйста жаттап келиңизчи депчи. Анан хорошо деп анан кирип эле Диас менен учураштым. Анан бир аз күтүп туруңуздарчы деп эле анан баягы кастинг кылып аткан экен башка жакта. Анан кирип эле баягы өзүбүздүн сценканы ойноп бериңизчи деди, баягы больницадагы сценканы ойноп бериңизчи деди. Анан түшүндүрдү, бул мындай апа, мындай эне, мама такая депчи. Анан хорошо деп анан кастингде ойноп бердим. Анан эле оказывается похоже на один из главных героев, его зовут Тимур деди. Анан хорошо деп почитайте сценарий дейт. Анан сценканы окудум, понятно, непонятно, но кичинекей экен десем, хорошо деп туруп эле анан мы подумаем деди. Мейли келе деп анан мен кетип калдым. Потому что мындай кастингдер, я как актриса кастингдерден көп эле өткөм. Бирок өтпөй калчумун да, эмнегедирчи. Бывает же разные. И мен ошону ойлодум да, очередной лохотрон. Да, я все равно не пройду. Ал Диас деген ол кыргыздын режиссеру. Диас казак режиссер. Ол ошол жакта болду кастинг. Да, Кыргызстанда кылды кастингдичи. Очередной лохотрон. Хорошо, ладно. Кетип калдым. Через час-два звонит кастинг-директор. Вы понравились режиссерго, жактыңыз, вы прошли кастинг дейт. Анан я говорю, да неужели? Неужели я прошла? Потому что мен Кыргызстанда көбүнчө комедийный персонаждарды ойнойм. Кинода? Да, кинода. А бул драма? Анан это очень серьезная криминальная драма, тем более трагедия даже. Анан думала, что не пройду, конечно, это. Мен анткени Кыргызстанда режиссерлор башкача жагынан көрөт, комедия жагынан көрөт. Может быть, Диаска деле ушундай информация жетсе керек деп мен өзүм ичимен ойлоп койдум. Комедийная актриса экен, она не пройдет деп, может быть, ошентип коюшу мүмкүн депчи. Анан я, конечно, была в шоке, что прошла кастинг. Ошентип съемкага чейин биз читка кылдык. Айтышты, что сериал такой-то, он серия. Главный геройлор булар подростковый балдар. Ушундай болот деди. Анан сценарий жөнөтүштү. Сценарийди мен вначале мне такое было, что окуп атып почему так депчи, мындай ушундай нерсе болду да, потому что там маты были. Сөгүнгөн сөздөр бар болчу да. Анан мне так было так неудобно, потому что мен биринчи жолу ушундай болдум. Анан окуп баратып эле мен окуп кантип бүткөнүмдү билген жокмун. Анткени сценарий мени ушунчалык захватывать этти. Эмнесимен? Такыр кое берген жок. Мен уже өзүмдүн персонажымды окуп и вообще сценарийдин аягына чыкканга чейин ыйладым. Чын эле аябай жакты сценарий. Анан биринчи читкада балдар менен тааныштык. Балдар менен таанышканда эле там бешөөнүн карап турам, который из них мой сын, депчи. И сразу Диас анткени бир аз характеристика берген, мүнөздөмө берген, сүрөттөп берген да, что сизге окшош, көзү чоң. Анан сразу эле тааныдым, ты, оказывается, Рауан мой сын деп. Ошентип съемка башталды. Мен Диасты деле көп таанычу эмесмин. Анан съемка башталганда эле мен башка бир ортодо башка бир жака барып, ал жактан бир таанышым айтып калды, мен сериал көрүп атам. Анан ушунчалык сонун казактардын сериалы экен, аябай жакшы сериал экен деп калды да. Анан эмне сериал экен десем эле, ушу игрок айтып калышты да. Игроктун режиссеру ким экен деп. Мен кызыгып калдым да, баягы ютубтан көрүп атыптыр да, режиссеру ким экен десем эле. Уже бизде съемка болуп аткан, Диас менен съемка болуп аткан. Анан режиссер Диас Бертис деп турат. Анда Диас Бертис бизде азыр Черный дворду тартып десем эле, аябай крутой режиссер, тигиндей мындай мактап атпайбы. Анан ал ошентип мен
сериал мен негизи көбүнчө сериал көрө бербейм да, анткени сериалды баштаган соң аягына чыгыш керек. Убакыт керек. Уже улаш керек, дальше отурушуң керек. Ошо мен ага убактым такыр жок. Сериал көргөнгө убактым жок. Анан ушундай кызыктырып койду Игрок сериалдын айткандачы. Анан Игрок сериалды көрүп чыктым. Көрүп чыгып мен ошондо Диас менен дагы бир сыйра тааныштым десем болот. Анткени съемка учурунда ал мага түшүндүргөндө эми баягы бейтаанышпыз да, бири бирибизди анча мынча түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, бирок түшүндүргөнгө аракет кылып, өзүмдүн задачамды, максатымды ушундай түшүндүрүп берип атканда, анан мен уже Игрок сериалын көргөндө мен уже экинчи жолу Диас менен тааныштым десем болот. Через Игрок сериал мененчи. Анан ошентип экөөбүз мен барып Диаска айттым, мен сенин сериалыңды көрүп чыктым десем, ну как дейт. Отлично, вообще классно. Мен сени менен дагы бир жолу тааныштым. Уже сенин кандай иштөө процессиңди, сенин талаптарыңды мен уже более легче түшүнө баштадым десем, анан ошондон кийин анан баягы биздин съемка өтө баштады. Абдан сонун бир дыхание менен өтө баштадык. Анткени ушунчалык сложный болду, аябай мындай кээде сутка иштедик. Суук болду. Канча түсүрдүңүз жалпы? Түсүрүлүм канча убакыт болду? Негизи башында КПП 35 күнгө пландалган. Бирок Нече серия? 10 серия. 10 серия, 35 күн. Ана бирок ошол 35 күн жетпей калып 59 күн. 59 күн сүрдүңүзбү? 59 күндө съемка бүттү. Абдан оор болду. Балдарга дагы негизи эле бардык съемочный группага ушунчалык адам абдан көп иштелди бул сериалда. Ошол башынан аягына чейин чыдаган Диаска чоң рахмат. Анткени өзү Казакстандан Бишкекке барып, Бишкекте ошончо күн жашап, ошончо иштеп, ушунчалык. Түсүрүлүмдүн баары Бишкекте өттү. Съемканын баары Бишкекте болду. Бишкектин өзүндө болду. Анан бул 2000-жылдагы окуя да, реалдуу окуя. Ошол кезди чагылдыруу дагы художниктердин, баягы съемочный команданын ушунчалык бир жумушу оор болду, бирок ушунчалык бир сонун атмосфера болду деп айтсам болот да. Бул сериалда Диас менен иштегени, ошол балдар менен 18-19 жаштагы жаш актер балдар менен иштөө бир эсе дагы жакшы опыт болду. Бир эсе ушунчалык опыт алмашуу болду. Баягы казактар менен кыргыздар баары бир боордоштор деп коет го. Диастын опытын алдык, Диас бизден алды деген сыяктуудай бир ортодо жакшы сонун азыркы сиз өзүңүз айтып кеткен подростковый убакытка, өткөөл убакта боло турган сабак ала турган, тарбия ала турган сериал болду десем жаңылышпайм. Анткени азыр ТикТокто деле, Инстаграмда деле, баягы Ютубта деле көрүп аткан адамдар баардыгы комментарийлеринде ушунчалык чын эле ата энелерге дагы, балдарга дагы сабак боло турган сериал болуптур деп жакшы комментарийлер жазып атат. Рахмат. Бул жакта да мен маманы, жалгыз уулду тарбиялаган апаны ойнодум. Анткени ошол подростковый ушундай переходной возрасттагы балдарды, уулдарды тарбиялоо ошол кезде жокчулукта, жумуш жок убакта тарбиялоо бир аз кыйыныраак болду. Анткени ата энелер да ошол кезде жумушу жок. Ушундай жокчулуктун айынан алар дагы чөгүп кеткен, балдарына карабай калган ата энелер болгон. Менин өзүмдүн персонажым, каарманым бул баласын жалгыз багып, өзү оорукчан. Анан ошол уулу бир эсе апасына жардам бергиси келет, бирок мектепте окуйт. Бир эсе досторунан чыга албайт. Бир эсе ушул жокчулуктун айынан ушундай жаман жолго барганы баардыгын
өзүнүн кең келечегин талкалап салганында болуп калат да. Аягында апасын жоготот, баардык досторун жоготот. Ушунчалык бир оор кырдаалда, оор турмушта жаман нерсени кабыл алып алганда болот да. Бул сериалды көргөн адамдар, мен мисалы үчүн сериалды өзүм катышкандыгым үчүн мактап кеткен жерим жок. Өзүм сценарийди окуп атканда дагы мен сериал өзүм айтып калдым го, сериал көрчү эмесмин деп. Ушу сериалды башынан аягына чейин көрүп чыктым. Бул сериалда ата энелер дагы, уулдар дагы, кыздар дагы көп чоң тарбия ала турган сериал болду. Анткени бул нерсеге барбаш керек экен. Бир кичинекей акчанын айынан, кичинекей жокчулуктун айынан мындай жаман нерсеге барбаш керек деген жакшы бир жакшы жакка басым жасай турган сериал болду десем болот да. Сериалды көрүп бүткөндөн кийин чынында эле өзүм да ыйладым. Бәрін көрдүңүз, Өзүм дагы ушул сериалдан сабак алдым десем болот. Анткени балдарыбыз кээде жумуш деп жүрүп, кыздарыбызга, балдарыбызга көңүл бурулбай калган учурда балдар кандай нерселерди кылып салат? Кандай жагдайга баруу? Жаман жакка кетип калабы же жакшы жакка кетип калабы? Чөйрөсү кандай болот деген суроолор туулуп калды да. Көбүнчө ошо сериалды көргөндөн кийин мен дагы ошо жолдошум экөөбүз да сүйлөшүп калдык. Көбүрөөк кыздарыбызга басым жасайлык, көбүрөөк кыздарыбызга көңүл буралык. Ооба жумуш болот, ооба театр болот, ооба кино съемкалар болот, бирок кыздарыбызды дагы унутпай. Эми кинодо 2-3 күн жок болуп каласың, Әрине. жүрүп калып съемкада, анысыңарындай сөзсүз түрдө бүт баары контролдо болуш керек экен деген тыянакка келдик. Баягы ошону осознанно билесиң, бирок кээде бар кетип каласың да. Кээде унутуп каласың, 1 саат чалбай каласың, жарым саат чалбай каласың, эмне кылып атасың? Жок, ушул сериалдан кийин баардык ата эне, баардык бала, баардык уул, баардык кыз ойлонот деген чоң үмүтүбүз бар. Шынымен де мен өз басым риза болуп отырмын. Шынымен де жасөспүрүмдөргө арналган осындай тәлим тәрбие беретін сериал «Черный двор». Бәріне көруге кеңес береміз. Дәл қазір оны көруге болады. Ссылкасын осы жерге қойып қоямыз. Негізі шынымен де біз кейде жұмыс істеп, анау мынау деп, мысалы үшін дәл қазір екеуміз түсіріп отырмыз, сол кезде балаларымыз не істеп жатқан дәл қазір білмейміз ғой, иә. Сондықтан осындай бір өзі қас қағым әп сәтте Құдай сақтасын, әрине жақсылық ойлайық, бірақ дегенмен түрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан да максималды түрде енді осы баланы өмірге алып келгеннен кейін жақсы направление беруіміз керек. Иә, сондықтан бұл жасөспірімдерге ғана емес, тіпті біз ересек адамдарға да тәлім тәрбие беретін кино, сериал. Сондықтан барлықтарыңызға кеңес береміз көруге. Ссылкасын осында қойып қоямыз. Және сол сериалда бір сахна бар, бәрінің жүрегін елжіреткен, тіпті көрген 100% адам жылайды сол сахнада. Сол сахна жайлы айтып беріңізші. Бул 10 серияда уулу түрмөдө, анан уулу экөө жашаган квартираны сатып, уулун түрмөдөн чыгаруу үчүн судьяга взятка бериш керек болуп, ошол квартиранын акчасын судьяга берет. Бирок ал судья негизи взятка менен кармалып калып, же баласы чыкпайт, же оорукчанын апасы, ошо менин персонажым, же операция болбойт. В общем, экөө эки жакта калат. Апасы өлөр алдында уулуна түрмөгө барып жолукканы барат. Бирок тиякта ушундай понятиялар бар экен, что эгерде жолуккан адам кызыл кийинип барса, чыгарбай коюшат экен. Уулун
баягы жолугушканга чыгарбай коет экен. Бир күн кечке күтүп уулу менен жолукпай келет. Анан ошол уулу менен жолукпай келгенден кийин анан ошо өлөр алдында уулуна кат жазып, катында коштошуу каты баягы балам, мен сени абдан жакшы көрөм, азыр мен сенин кичинекей сүрөттөрүңдү, кичинекей кезиңдеги сүрөттөрүңдү карап отурам. Ушунчалык сен аябай жакшы, сонун бала экенсиң, мен эми көрүп атам. Мен квартираны саттым. Сен квартираны сатып, сени чыгарганга аракет кылдым, бирок ал деле болбой калды. Баары жакшы болот балам. Сен келечегиң алдыда. Эң негизгиси сен адам бол. Мен сени абдан жакшы көрөм, Тимур, деп кат жазат. Ошо кат жетип, Тимур балам, мен өзүмдөй кene ушул сцена тартылып атканда мен өзүм ушунчалык токтоно албай ыйладым, чын эле. Кат жазып атып элестеттим. Ушу чынында ошол эне кандай болду? Бул анткени аналык жүрөк деген осындай эмне. Типти биздин басымыздан өткөн жок Альбина экөөбүз де көзүбүзгө жаш алып отурмуз. Өйткөнү ананын жүрөгү деген тынып турган мухит. Кен бул реалдуу окуя болгондо байланыштуу мен ошол эненин состояниясына кирдим. Ошо эне кандай кыйынчылыктарды өткөрдү, баласын чыгаруу үчүн кандай гана жан талашты, өзүнүн ден соолугун берди. Ошол катты жазып атканда чынында эле баягы съемка болуп атканда эч токтоно алган жокмун. Эч бир дубль менен эле тартылды, бирок эч токтоно албай ушунчалык жаман болдум. Бул нерсени мен ошол эненин ошол кездеги состояниясы мен өзүм көз алдыма келип турду да. Баласы үчүн эмнеге гана барган жок дедим. Баласы үчүн даже талаада калды. Үйүн сатып салды, квартирасын сатты, талаада калды, өзү буквальном смысле көчөдө калды. Ошол баласы үчүн өзү көчөгө калганга да кайыл болду. Өзүнүн ден соолугун караган да жок. Бирок ошол баласы энесинин үмүтүн актадыбы? Актаган жокпу? Ошол чоң суроо болду да. Эndi осыдан кийин казыр барлыгы барып сол серияны көрөт деп ойлоймун. Өзүбүз да жылап алдык. Енді барлық аналарға тілеймін, балаларыңыз аман болсын. Бастысы енді біз ана болғаннан кейін баланы ойлаймыз, иә. Ананың көңілі балада, ананың көңілі далада деп бекер айтпайды ғой. Сондықтан балаларымыз аман болсын. Бастысы мұндай жағдай ешкімнің басына келмесін. Тіпті қазақ, орыс, қырғыз деп емес, бүкіл планетаның адамдары, аналары аман болсыншы, бақытты болсыншы. Уф, я прям представила ужасно. У меня просто есть такая женщина, кто продала свои квартиры ради своего сына, и вот, тоже такое же было ужасно. Уф. Альбина ханым, сізге рахмет, өте жақсы әңгіме болды. Өзіңіздің өміріңіз жайлы, балаларыңыз жайлы, жасөспірімдердің проблемасы жайлы көп сөз қозғадық. Біз енді қонақ кәде сұраймыз. Қонақтардан көрші елден келген біздің кереметтей қонағымызсыз. Біз қуанып отырмыз. Шынымен де бізде бірінші ретте осындай қонақ Қырғызстаннан келген. Сізге рахмет. Ал енді қонақ кәде осы комментарийлердің арасында өзінің мүмкін дәл осы сияқты бір историяңыз бар шығар. Енді ана жүрегімен бір қандай оқиға деп айтайық, қандай әңгімеге? Переходной возрасттағы ұлдарға, қыздарға ең жақсы тәрбие берген жол болса, ушундай историяларға қалып қояды. Біздің көрермендеріміздің арасында жасөспірімдермен болған оқиғасын, я балалар егер жасөспірім болса, я болмаса тіпті балаларымен бір мүмкін оңай емес сәттерін аман есен өткерген сондай бір историяларыңыз болса, жазыңыздар.
То есть истории, которые были с вашими детьми, может быть, они были не самыми легкими, но вы чудным образом прошли, да, этот опыт. Поэтому ждем вот такие комментарии. Орысша қазақша айтып жатырмын. Сіз де қырғызша айтып тұрсаңыз болады өйткені біздің көрермендеріміз бар. ушундай өткөйлүү убакта уулбу кызбы ушундай бир окуя боло турган болсо же болбосо ошол окуядан кантип чыктыңыздар, ушундай жакшы бир комментарий болсо менин атыман айтып коеюн эми китеп белек кылам. Иә. Мейли Алматыда болсун, мейли Казакстанда болсун, мейли Кыргызстанда болсун. Сиздерге белегим китеп. Рахмет, комментарий жазыңыздар. Және бізге жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Өйткені біздің мақсатымыз серебряный кнопка. Ал сіз қазір 60 000 болдыңыздар. Рахмет сіздерге. Рахмет, Альбина ханым, өте жақсы кереметтей подкаст болды. Өзіңізге комфортты болды деп ойлаймын. Және бізден сыйлық бар. Иә, бізден кереметтей сыйлық бар. Бізде құр қол жібермейміз, мінекей. Ашуға да болады. Чоң рахмат. Иә, ашсаңыздар, ішінде сюрприз бар, иә. Артек компаниясымен бірігіп осындай коллаборация жасаймыз. Прям жырта салыңыз, иә. Иә, жырта беріңіз, иә. Бізде осылай жырта. Жаққа музыка қылып қойды. Иә. Кесіп жібереміз бұл жерді. Абдан сән. Және егер ашсаңыз болады. Бұл мамский әңгіменің кереметтей блокноты. Осы эмоция жақсы көремін. Иә, сіздің отбасыңызбен түскен суретіңіз осы блокнотқа, осы ежедневникке өзіңіздің мақсатыңызды, армандарыңызды, ойларыңызды жазыңыздар, бәрі орындалсын, барлығы жақсы болсын. Аман болыңыз. Рахмет сізге. Рахмат сіздерге дағы, сіздердің дағы жамаатыңыздарға денсаулық қалаймын. Ардайым чыгармачылыгыңыздар биіктей берсин. Көрөрмандарыңыздар абдан көп болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Все, жақсы болды деп ойлаймын. Все, рахмет сізге. Ханым, жақсы болды. Меніңше, иә.